Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Үйünü endi zorga oңдоп, kredit alıp, kilem kılıp satıp, үйünü oңдodum ede. Ana endi bir jül ekarabı kılıp bergen septerim büt kuyup kaldı. Hiç bala yok. Bana 5 bala işensen cap yalan açık kaldı. Korkudan kiyimlerden Geç. Bir kızının üyü o, bir nevrem var, şu ayakta yattık. Birine kaynak giygizip, birine kastım giygizip. Hani endi cap yalan açık kaldı da. Endi Xuda hayır versin endi. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı Kırgız elim, qadırlı kılayık kalk. Sizlerge şunday bir kıskaça kayırılığını tuğra görüp olduram. Bu kayırılığının sebebi barыңыздарга маалым болгондой, кечээ күнкү Баткенде болгон уруш талаштан биздин ошол жерде жашы 80ге чукулдап калган атабыз менен апабыз үйү өрттөнүп, азыр үйсүз калды. Аны барыңыздар интернеттен көрүңүздөр болуш керек. Ошон үчүн мен силерге айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, Кыргыз эч качан бирин-бири талага таштаган эмес. Колубуздан келишинче ушул атабыз менен апабызга ар бир инсан өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келишинче жардамышты берели деп ушул демилгени колго алып отурабыз. Эми ар бир инсан муну көргөн адам, мен ойлойм, четте калбайт болуш керек. Жогору жактагыларга үмүт кылбай эле коюңуздар. Жогору жактан үмүт кылбай эле коюңуздар. Алар акчасы жок, өздөрү араң жашап атышат. Ошон үчүн аларга үмүт артпай, карапайым эл өзүбүз жөлөп таяп, бири-бирибизге жардам берип, ушул атабыз менен апабызга колубуздан келишинче бир жардам көрсөтөлү. Келиңиздер. Баарыбыз колубуздан келген жардамыбызды аябай эле ыйык Рамазан айында ушул атабыз менен апабызды кубандырып, колубуздан келишинче жардамыбызды берели. Мен ойлойм, бул видеону көргөн ар бир кыргыздын инсаны, жигити, кызы четте карап турбайт болуш керек. Ошон үчүн колубуздан келишинче жардам бере келиңиздер. Ким жардам берген болсо, алдын ала силерге терең ыраазычылык билдирип коелу. Алла ыраазы болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми ким канча акча тыйын которо турган болсо, сиздин экрандагы номерге кайрылып, ушул номер аркылуу ушул атабыз менен апабызга жардам берсек болот. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кармаган орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар болсун. Келиңиздер, бири-бирибизден жардамды аябайлы. Роддомдор кабыл албай атат. Бала эженин ичинде баласы чарчап калган. Эженин алып бизге монт жүрөбүз. Машина менен алып келдиңерби? Үй жакын беле бuyakta. Соңузбу. Не болду атеже? Ооруп атасызбы? İçiniz ооруп азыр. Кайсы адам бардыңар? 4? 4 көрсөк 4 бирге жөнөттү, бир албай койду. Бирге жөнөттү, бир албай койду. Дагы? 6 барсак 6 канти бекер. Ада 3 көрдүк. Дагы кайсы? 3кө да бардыңар. Бизге карабайсың, ада кайра 4кө жөнөттү, 4 албай койду. Кечинде дагы кичине кыйналган скор чакырып деди бар 2де. 2ге чейин ошол жерде отурдук, албай койду 4-чы адам. Нени ушунта кылып атат? Карабайсың алар дейт да, силер сурогу чоң дейт меники. Анан документим жок дейт. Сиз УЗИге качан түштүңүз? Понедельник күнү түшкөм кече. Не деп айтты? Кече түшкөндө ошол түшүп учаткага турайын бар УЗИге түшсөм эле чарчап калыптыр дейт. Больницага баргыла 3кө деп жөнөткөн. Бардык больница. Канча болуптур чарчап калганына? 1 айдан өтүп. 1 айдан бери уш көтөрүп жүрөткөнсүз ичиңизде? Оорубады беле? Оорубай эле жүргөн, кече УЗИге барып билдим, машинадан чайкалганга кечте мен кыйналып отурдум. Учетуңуз өлө кыйналгам. Учетуңуз жокпу? Учетум аксыда да жалап аттым, буласы аксырай.
Бияқта жоқ. Ошо учет жок деп шылтоо кылып атабы? Учет жоқ деп шылтоо атып. Паспортын қойып, паспортын деген эмеде бүт түшкөмдө карантин астына тапшырганбыз да, жетпей калдым. Акча баргыча жолдо жабылып калды, ала албай калдым. Мен аркаман айдагыла давай кеттик энди жүр. Майдаштам алыңыз. Жок, ушул машина менен айда бергиле аркаман эле. Жок, майда кийимдерин албайлы. Биротоло даяр болуп чыгып калсаңардан алгыла да кеттик. Биз азыр Калы Сордо жан конушунун поликлиникасына жөнөдүк. Эжени азыр ошол жака алып барып, направление жаздырып көрөбүз. Жазып берген болсо анда биз эжени 3-чү роддомго жеткиребиз. Направлениени жазды эже? Каяка жазды? 3 сен жактагыча. Азыр уже алат, а? Ооба, алат деди. Кеттик, эртип айдай берели. Айдагыла кеттик. Последний месяц качан болду эле? 28 октябрь. Андан кийин келген жокпу? Так. Кана? Ушулар жазып берди. Каяка дейт? 4кө жөнөттү азыр. 3 кабыл албады дагы, Ушун менен канчанчы жолу кабыл албай атат? 3-чү жолу кабыл албайт. 3-чү жолу келдиңер. 3 жолу тең кабыл алган жок, Ушулар жазып берди азыр 4кө, Аз 4кө барып көрөбүз. Хорошо, кеттик 4кө. Кеттик. Бүгүнкү менен 6-чы жолу келип атасыңар, Роддомдор кабыл албай атат. Бала эженин ичинде баласы чарчап калган. Эже кыйналып уже. Жүрөбүз. Мынакей эмеси. Алаштарда, кечеде 3төн направление берди. 3тө? Звонок берди. Не деди? Өзүгө түштү. Өзүгө түшпөйт? Сырттан барып Уже принимать этип атышат да, А болду анда? история толтурду, история ачты. История ачты, Кабыл алынды да болду да, Бүтө турган болду? Сумкаларыңы алып келелиби? Жок, азыр мен өзүгө түштүм, өзүгө түшөйм. Ооба, биз туруп туралы. Болду. Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу менин кыргыз элим. Мен учурда коронавирустардын больницасында иштеп жатам. Учурда мына 1,5 айдан бери ишенбегендер көп болуп жатат. 1,5 айдан бери канча нерселерди көрдүк. Биз көргөн нерсени сиздерге каалагыбыз келбейт. Канча деген өлүмдөр болду. Ишениңиздер, бул оору бар экен. Мен сиздерге доказательство болсун деп мен ишенбесеңиздер ошо пандемия, ковид болгон адамдардан интервью алганмын. Ушуну сиздерге кайрылуу кылып кетсем. Сураныч, бул нерсеге ишениңиздер. Жок эмес бар. Врачтар жашырат деп эме кылбаңыздар. Бул политиканын иши дагы эмес, туура түшүнүңүздөр. Бул оору бизге Аллах Тааладан бизге сыноо болуп келген экен. Сураныч, мен азыр ошо видеону уже баштадым. Ошол адамдардан интервью алып. Сураныч, туура түшүнүңүздөр. Здравствуйте. Я хочу сказать, что то, что показывают по телевизору, это действительно правда. Что очень многие попадают в больницу. И в интернете показывают то, что все это фигня, что все это лохотрон. Что это все придумки, никакого вируса не существует. На самом деле вирус действительно есть и действительно забирает жизни. И забирает всех, и неважно какого ты пола или какого ты возраста. Тут очень важно отнестись к этому серьезно и беречь себя и своих близких. Берегите себя, носите маски и мойте руки. И все, что употребляете. Мына ушундай достор, ушун үчүн Сураныч, кыргыз элим, туугандарым, бир туугандарым. Сураныч, бул нерседен улак жүрүңүздөр. Аллах Тааланын берген бизге сыноосу. Ошондой эле бул биздин ушул больницага, биз иштеп жаткан больницага биздин кыргыз бир туугандар дагы түшүп жатат. Оштон, Жалалаттан жана Көлдүк. Жана ошондой эле Нарынды туугандар деле түшүп жатат. Сураныч, бул нерселерден улак жүрүңүздөр. Сиздерден суранычым,
обязательно ишениңиздер бул нерсеге. Бул деген мындай оюн жок нерсе дебеңиздер, бул нерсе бар. Бул нерсе өлүмгө чейин алып келип атат. Кичине уже тамак кытышы баштайт. Андан сразу өпкөгө өтөт, ашказанга өтөт, өпкөгө өтөт, анан сухой жөтөлүп баштайт, температура баштайт. Ал убакта уже эч нерсе жардам бере албай калат сиздерге. Ошон үчүн сурайбыз сиздерден. Биз сиздер үчүн күрөшүп жатабыз, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн жана биздин келечектеги балдарыбыздын келечеги үчүн күрөшүп жатабыз. Оорубасын эч ким, кыргыз элим эч качан оорубасын. Оорушун да каалабайбыз биз. Сурайбыз сиздерден бул нерсени алдын алыңыздар. Алдын ала ооруп баштаганыңыздарда алдын ала көрүнүңүздөр. Үйдө жата бербеңиздер. Хозяйка мындай дейт, хозяйка мындай дейт дебеңиздер. Обязательно көрүнүңүздөр. Сиздерге ден соолук керек, квартира башка нерсе акча табылат, бирок эч качан ден соолук табылбайт. Сурайбыз сиздерден ден соолугуңуздар чыңдаңыздар. Мен сиздерге дагы бир ушундай эле реанимация бөлүмүндө жаткан COVID-19 болуп комада жаткан адамдарды сүрөттөрү бар менде. Ошол сүрөттөрдү дагы сиздерге көрсөтүп коем. Ишенбегендер, ишениңиздер бул нерсеге. Сурайбыз сиздердин ден соолугуңуздар биз үчүн өтө кымбат. Ким айтты орозо кармаган адам жыргайт деп? Орозону жандын эргитиш үчүн, жанды жыргатыш үчүн кармайт деп. Уктап дем алыш үчүн кармайт орозону деп ким айтты? Орозо кармап жер чабың, орозо кармап эгин эгин, кетмен чабың, орозо кармап бетон куюң, орозо кармап там салың. Бир аз каныңыз катып, этиңиз чыйралып, бир аз арыктаң, орозо бүткөндө 5 кило арыктапмын, 10 кило арыктапмын деп айтың. Ошондон кийин чыныгы орозо болот. Орозо кармаштык,риязат, кыйынчылык. Ким айтты орозо кармаганда рахат кылат деп? Кээ бирлер айтат, орозону кыйнабаш керек экен. Жок, орозо кыйналбайт. Сиз канча кыйналсаңыз, орозо ошончо рахат кылат. Сиз канча кыйынчылык менен орозо кармасаңыз, орозо ошончо кубанат. Билесизби, орозо кыямат күнү сиз менен бизди шафаат кылат. Биз кармаган орозо кыямат күнү Аллахтын алдында туруп айтат: "Я Раб, сенин буйругуң үчүн сенден коркуп мени сактады." Башкача айтканда, орозо Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.